Сахнада күн кармаган бала спектакли. Анда негизинен 60-70 жылдардагы реалдуу чындык, бүгүнкү күндөгү коомдогу көйгөйлөр чагылдырылган. Аталган спектакльди көрүүгө келгендердин саны көп болду. Буга чейин спектакльдеги эне өзгөчө баласын жылаңаш жуунтуп жатканы коомдо кызуу талкуу жараткан эле. Күн кармаган баланын ролун 20 жаштагы актер Рыскелди Тынарбек уулу аткарат. Ал бүгүн да өзгөчө баланын образын мыкты чеберчилик менен көрүүчүлөрдүн купулуна толо тургандай кылып аткарып, көпчүлүктүн алкоосуна татыды. Кыйынчылыгы дагы бар, жакшы жерлери дагы бар. Бул өзүмдүн менин актерский чеберчилигиме өтө чоң, өтө пайдалуу роль болду. Кыйынчылыктар албетте бар. Бул спектакльде баарыбыз костюм, техсостав, актерлор, музыканттар, режиссер баарыбыз бул театрды канча деген айлар Каракол театрында спектакль иштедик. Спектакльде үлгүлүү Астыңкы деген айылдын социалдык турмушу чагылдырылган. Анда адамдардын адеп ахлактык бузулуусу, айыпсыз четим баланын тагдыры, аракка тоюп алган аракештер, зордук зомбулук жана коомдогу түрдүү көйгөйлөр көрсөтүлөт. Өзгөчө бригадир Миталдын ролу аркылуу бүгүнкү күндөгү жеке кызыкчылык, хабирсиз иш-аракеттер көрсөтүлгөн. Күн кармаган балада ошо башкарма базыттын жанында жүргөн, оң колу болуп жүргөн Митал деген бригадир да, совхоздун бригадири. Ошол өкө баягы тил табышып алып, аябай өкө жакшы ынак болот дагы. Ошол баягы айдатылбаган мүрзөнү да айдап салышат, жүгөрү сээп салат, ага каршы чыккандарды дагы акырын басып коюп, чыгарма боюнча ошондой да. Күн кармаган бала чыгармасы эл жазуучусу Султан Раевке таандык. Ал чыгарманы жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаев сахнага алып чыгып, спектакльде жалпы 20дан ашуун актер роль жараткан. Күн кармаган бала спектакли менен Артурдо фестивалында Бакен Кыдыкебин 100 жылыгына арналган. Ошол жерден баш байгенин ээси болдук. Андан соң октябрь айында, октябрдын аягы, ноябрдын башы Түрксой фестивалында Баку шаарында ал жерде дагы ушул эле материал менен экинчи баш байгенди жеңдик. Спектакльге келген көрүүчүлөр катуу таасирленип, руханий азык алышканын билдирет. Эненин баласына болгон сүйүүсү канчалык оор тагдыр болсо дагы, ушу баласы оорукчан болсо дагы, эненин балага болгон сүйүүсү аябай жакшы берилген негизи чыгармада. Мал сойлар, арак ичкичилик дагы бир нече окуялар болду. Бизге аябай жакты. Бизде коомдогу болуп жаткан аябай таасирдүү окуялар чагылдырыптыр. Касымалы Жантошев атындагы Ысык көл облустук драма театрынын актерлору Ош шаарына 3 күндүк сапар менен келишкен. Күн кармаган бала менен Ак кеме спектаклин 2 күн бою көрүүчүлөргө тартуулашты. Бул 2 спектакль менен алдыда дагы башка шаарларга жана театр фестивалдарына катышууну көздөп жатышат. Нуржамал Алымкулова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.